Саламатсыңарбы, балдар? Азыр кыргыз тили сабагы болот. Окуу куралдарыңарды алып, сабакка даярдангыла. Балдар, мен силер менен кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Баарыңарга жакшы маанай каалаймын. Бул сүрөттөрдү карап, бүгүнкү теманы табалы. Биздин сабагыбыз эмне жөнүндө болот экен? Туура. Бүгүн биздин темабыз адамдын келбети, мүнөзү деп аталат. Бүгүн сабакта темага байланыштуу кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Адамдын келбетин айтып бере аласыңар. Өзүңөрдүн жакын адамдарыңардын мүнөзүн салыштырып, мүнөздүн мааниси жөнүндө тыянак чыгарасыңар. Сөздөрдү эстеп, бөбөктүн дене мүчөлөрүн атагыла. Бул бөбөк. Аты Дима. Бул бөбөктүн башы, чачы, көзү, кирпиктери, колу, буту. Жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Орто бойлуу, толук, балбан, тармал, бакыракай, шайыр. Орто бойлуу, кыска бойлуу, узун бойлуу. Ислам орто бойлуу бала. Атамдын бою узун, толук. Антоними арык. Курбум толук кыз. Мен арыкмын. Балбан. Менин атам күчтүү, балбан. Спартакиадага жаш балбандар келишти. Тармал. Менин чачым тармал. Карындашымдын чачы сары, тармал. Апамдын чачы узун жана кара. Эжемдин чачы күрөң, кыска. Бакыракай. Бакыракай көздөр. Сабинанын көздөрү бакыракай. Куурчактын көздөрү бакыракай. Шайыр. Антоними ачуулуу. Биктур шайыр бала. Имран ачуулуу бала. Биздин класста шайыр балдар көп. Менин апам мээримдүү, ак көңүл. Мен апамды абдан жакшы көрөм. Бул менин чоң атам. Чоң атам 70 жашта. Чоң атам токтоо. Чоң атамдын сакалы бар. Чоң атам көз айнек тагынат. Куурчактын келбетин сүрөттөгүлө.
Бул куурчак. Куурчактын аты Оля. Куурчактын 2 колу, 2 буту бар. Куурчак кичинекей. Чачы сары. Көздөрү көк. Бакыракай. Кирпиктери узун. Куурчак кооз. Мультфильмдеги каармандардын келбетин айткыла. Буратинонун мурду кандай? Буратинонун мурду узун. Рапунцельдин чачы кандай? Рапунцельдин чачы сары жана узун. Гномдун бою кандай? Гномдун бою кичинекей. Мышыктын көздөрү кандай? Мышыктын көздөрү бакыракай. Бул каармандарга мүнөздөмө бергиле. Золушка мээримдүү. Золушканын эжелери ачуулуу. Бэтмен күчтүү. Күчүк шайыр. Бул сүрөттөрдү карагыла. Мээримдүү, токтоо, шайыр, күчтүү, жалкоо, ачуулуу. Бул туурабы? Сүрөткө дал келеби? Бул туура эмес. Экинчи сүрөттү карайлы. Мээримдүү, токтоо, шайыр, күчтүү, жалкоо, ачуулуу. Бул туурабы, балдар? Ооба, бул туура. Текстти окугула. Мүнөздү билдирген сөздөрдү тапкыла. Китебиңерди ачып, текстти тапкыла. 37 бет, 4 көнүгүү. Менин апам. Менин апамдын аты Жаркынай. Ал сулуу аял. Анын чачы кара. Көздөрү бакыракай. Кирпиктери узун. Апам орто бойлуу. Мүнөзү ак көңүл. Шайыр. Абдан мээримдүү. Мен апакемди жакшы көрөм. Мүнөздү билдирген сөздөрдү таптыңарбы? Туура. Бул ак көңүл, шайыр, мээримдүү деген сөздөр. Азыр балдар тапшырмаларды аткаргыла. Биринчи тапшырма. Апаңдын келбетин, мүнөзүн айтып бер. Үлгүнү кара. Менин апамдын аты ким? Апамдын бою кандай? Көздөрү кандай? Кирпиктери кандай? Мүнөзү кандай? Мен апамды көрөмүн. Кайсы сөздү коебуз?
Сөздөрдү туура коюп, тапшырманы аткардыңарбы, балдар? Азаматсыңар. Экинчи тапшырма. Өзүңдү күзгүдөн карап, келбетиңди сүрөттөп бер. Үлгүнү пайдалан. Менин боюм кандай? Чачым кандай? Көздөрүм кандай? Бул тапшырманы тез эле аткардыңар деп ойлойм. Үчүнчү тапшырма. Таблицаны карап, классташтарыңдын мүнөзүн айтып бер. Үлгү. Анвардын мүнөзү токтоо. Таблицаны толуктап жазгыла. Төртүнчү тапшырма. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Китебиңердин 39 беттеги экинчи көнүгүүнү тапкыла. Азим, сенин байкең бокско катышабы? Ооба, ал боксер. Ал абдан күчтүү жигит. Кандай жигит? А өзүң спортко катышасыңбы? Ооба. Күрөшкө барам. Ким күрөшкө барат? Байкемдей күчтүү жана боломун. Кандай боломун? Сөздөрдү туура коюп окудуңарбы, балдар? Эң жакшы. Бешинчи тапшырманы аткаргыла. Классыңарга жаңы окуучу кыз келди. Курбуңа телефондон билдирүү жаз. Үлгүнү карап жаз. Салам. Кандайсың? Биздин класска жаңы келди. Ким келди? Аты экен. Ким экен? Бойлуу. Кандай бойлуу? Көзү, чачы кыз. Көзү, чачы кандай? Мүнөзү экен. Кандай экен? Билдирүүнү туура жаздыңар деп ишенемин. Бүгүн сабактан эмнени үйрөндүңөр? Апаңарды жакшы көргөнүңөрдү айткыла. Үлгүнү карагыла. Апа, мен абдан көрөмүн. Кандай көрөмүн? Сиз абдан жана мээримдүүсүз. Сөздөрдү туура койдуңарбы? Анда апаңарга айткыла. Өзүңөрдү текшергиле. Бул таблицадагы сүйлөмдөрдү окуп, сүрөтүн тарткыла. Орто бойлуу, мурду узун. Чачы тармал, сары. Жыгачтан жасалган. Бою абдан кичинекей. Сакалы бар. Көздөрү кара. Чачы күрөң. Үчүнчү. Көздөрү бакыракай. Чачы абдан узун. Сары. Сулуу кыз. Булар, балдар, мультфильмдеги каармандар. Балдар, сабак силерге жактыбы? Сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Сүрөттү тандагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.